Ван Гага таандыкталган жаратылыш кырсыктарына байланышкандары өзгөчө кооптондурат. Көргөч адамзаттын ишмердүүлүгү планетаны кооптуу четке алып келиши мүмкүн экенин бир нече жолу эскерткен. 2026 жылга карата дүйнө масштабындагы олуттуу экологиялык көйгөйлөр жаралышы мүмкүн деген божомолдор айтылган. Бул тууралуу Известия басылмасы жазып чыкты. Анда Ван Гага климаттын тез жылышы, жашоо үчүн маанилүү жаратылыш ресурстарынын азайышы жана табигый кырсыктардын күчөшү тууралуу эскерткени айтылган. Планета улам-улам каттуу силкинип, суу каптоолор күчөп, жээктеги аймактардын бир бөлүгү сууга кетиши мүмкүн деген. Бул божомолдор күчтүү жер титирөөлөрдүн көбөйүшү, вулкандардын ойгонушу жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү сыяктуу экстремалдык көрүнүштөрдүн күчөшүн камтыйт. Ван Ганын айткандарына таандык дагы бир кооптуу божомол жашоо үчүн зарыл болгон ресурстардын тарткычтыгына байланыштуу. Анда 2026 жылы дүйнөнүн көптөгөн аймактарында таза ичүүчү суу жана азык-түлүк тартыштыгы жаралышы мүмкүн экендиги айтылган. Бул калктын массалык түрдө жер которуусуна жана олуттуу социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн деген. Адамдар суу жана азык издеп үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушат. Мындай миграциялык агымдар коомдук чыңалууну күчөтүшү ыктымал. Ал эми ресурстар үчүн күрөш көптөгөн чыр-чатактарга себеп болушу мүмкүн деген. Эл эмесе керекпи же жаңы коркунучпу? Ван Гага таандыкталган божомолдордо адамзаттын жашоосун түп тамырынан өзгөртө турган технологиялык жетишкендиктер тууралуу да сөз болгон. Ошол эле учурда мындай ачылыштар чоң мүмкүнчүлүктөр менен катар олуттуу тобокелдиктерди да алып келиши мүмкүн экенин белгилеген. Анын сөздөрүндө изилдегендердин айтымында 2020-жылдардын ортосуна карата окумуштуулар көзгө көрүнбөгөн күчтөрдү өздөштүрүп, медицина жана байланыш тармагына олуттуу өзгөрүүлөргө жол ачкан ачылыштарды жасалышы мүмкүн деген. Айрым изилдөөчүлөр бул божомолдорду кванттык эсептөөлөрдөгү революциялык жетишкендиктер, гендик инженериядагы жаңы мүмкүнчүлүктөр же өз алдынча чечим кабыл алган жасалма интеллекттин өнүгүшү менен байланыштырган. 2026 жылда дүйнө чоң согуштун алдында турабы деген суроо коюлган. Табигый ырсыктардан тышкары Ван Гага таандыкталган ири масштабтагы аскердик тирешүү коркунучу тууралуу дагы айтылган. Анда 2026 жылы дүйнөнүн алдыңкы державаларынын ортосундагы карама-каршылыктар күчөгөн мезгили болушу мүмкүн экени болжолдонгон. Айрым аймактарда чыңалуу критикалык чекке жетиши мүмкүн экени айтылып, өзгөчө жакынкы чыгыш, түштүк чыгыш жана түштүк Азияга көңүл бурулат. Ошондой эле Украина менен Орусиянын ортосундагы талкууну эмне күтөт? Орусия келечекте эмне болушу мүмкүн деген суроо дагы айтылган. Ван Ганын божомолдорунда Орусияга өзгөчө орун бергени айтылган. Ага ылайык өлкөдө оор мезгилдер болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда кайра жаралуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ван Гага Орусия олуттуу экономикалык кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн экенин болжолдогон. Анын себептери ички да, тышкы да факторлорго байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондой эле өлкөнүн саясий түзүлүшүндө өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын айтылат. Ошол эле учурда Орусиянын дүйнөлүк аренадагы ролу алсырабастан тескерисинче күчөшү мүмкүн экенин белгилеген. Орусия тууралуу божомолдордун эң маанилүү бөлүгү элди руханий ойгонушу жөнүндөгү сөздөр. Ван Гага оор мезгилдерде коом улуттук баалуулуктарга айрылып, өзүнүн ким экенин жана улуттук өзгөчөлүгүн тереңирээк түшүнө баштай турганын айткан. Анын божомолуна ылайык дал ушул руханий кайра жаралуу Орусияга оор мезгилдерди башынан өткөрүп, жаңыланган абалда чыгууга күч бере турган негизги фактор болушу мүмкүн деген белгилеп өткөн.